Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин борбордук аппаратынын жамаатына Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министри болуп тайындалган Каныбек Исаковду тааныштырды. Өкмөт башчы айткандай, атаандаштыкка жөндөмдүү заманбап билим берүү тутумун түзүү мамлекеттин башкы милдеттеринин бири болуп саналат. Өнүгүү үчүн ири сырьеолук ресурстары жок өлкөлөр үчүн билим берүүнүн сапаты жана инсандык потенциалды ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү өзгөчө маанилүү маселе болуп саналат, деп белгиледи премьер-министр. Мухаммедкалый Абылгазиев баса көрсөткөндөй, билим берүү тутумунда маанилүү реформаларды ишке ашыруу үчүн маалыматтык коммуникациялык технологияларда инновацияларды киргизүү жана билим берүүгө инвестиция салууну активдештирүү зарыл экендигин баса көрсөттү. Ошондой эле мугалимдердин айлык акысын көбөйтүү, алардын социалдык маселелерин чечүү жана билим берүү мекемелеринде заманбап материалдык техникалык базаны түзүү жолу менен билим берүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү зор мааниге ээ. Номер 1 приоритет биздики өкмөттүкү. Жалпы мамлекеттин саясаты бул билим. Баарыбыз айтабыз, нефтибиз жок, газыбыз жок деп кичинекей мамлекеттерди көрүп атабыз. Билим менен гана атаандаш болуп, билим менен улуулугу өзүнүн бай мамлекет экенин тастыктап аткандар. Биздин бир гана артыкчылыгыбыз бар. Азыр Кыргыз мамлекети катары, Кыргызстандын эли катары, Кыргыз эли катары дүйнөдө сактала турган бул бир гана билим маселеси. Бул билимдүү эл болсок, билимди эгер жогорку деңгээлге жеткизсек, азыркы атаандаштык маселесинде сакталабыз.